آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. Ар жылдын 12 айынын бирөөсү орозо ай, ооз бекитүү айы. 30 күндүк орозодо адам өзүн өзү башкаруу менен органдарды тазалап, аны менен бирге ниетти агартып, чоң сооп тапса болот делинет. Ошондой эле орозо кармоо адамды кыйноо эмес, Алла Таалага ыклас таштоо. Орозо деген сөздүн сөздүк мааниси кандайдыр бир нерседен оолак болуу, бир нерседен тыйылуу. 28 же 29 июнга туш келе турган орозо айынын эрежелери жөнүндө сиздерге кененирээк айтып беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү Райымды Алланын аты менен баштап, чындыгында азыр бизге орозо айы келатат. Бул орозо айы аябай бир жакшы аруулуктун, кечиримдүүлүктүн, сабырдуулуктун айы дейбиз. Алла субханаху ва таала ушул айда бардык момун мусулмандардын, айрыкча ушу биздин Кыргызстан мусулмандарындагы орозолорун Алла Таала кабыл кылган болсун. Эми орозонун башталуусу чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар. Айды карап орозо кармагыла, айды карап оозуңарды ачкыла деп. Ошо айды көрүү убактысы биздин азыркы неме менен, числолор менен жума күнү кечинде каралат. Жума күнү ошондо мусулман айы менен Шабан айынын 29-у болот. 27-июнь болот. Ошондо айды көрүүгө аракет кылуу керек. Эгер ай көрүлбөй калган болсо, мүмкүнчүлүгү жаңы айдын көрүнүү мүмкүн болбой калса, анда 28-и Шабандын 30-у болот да, 29-у орозо Рамазан айынын 1-күнү болот. Эми орозоду чындыгында ден соолугу таза, анан балагатка жеткен, анан мусафир болбогон адамдарга орозо кармоо важип болот. Мисалы балагатка жеткен дегенде, мисалы 12 жаштан балдарга, кыздарга 9 жаштан, же болбосо 15 жаштан ошол балагатка жеткен, анан эс акылы жайында ден соолугу тазалар орозо кармоо керек. Кеде ден соолугу уруксат бербеген мусулмандар бар, ооруп калгандар. Аларга орозо кармаганга болбойт. Тескерисинче алар дарыланып, кийин айыккан убагында ошол орозонун казасын кармап бере беришет. Ошондой эле орозону кармабай койсо болот, жашы улгайып калган. 90га чыгып, 95, 80ге чыгып, бирок ден соолугу карлыктын артынан уруксат бербеген биздин карыя апа энелерибиз, аталарыбыз дагы орозо кармабай эле ордуна фидия деп коет. Ошол фидияны берип койсо болот. Эгер бирок мен ден соолугум таза, мен кармай алам десе, кармаганы абзелирээк деп айтабыз, жакшы болот. Боюнда бар, жана эмчек эмизген энелерге, апаларга, эгер чындыгында ошол орозо кармоодо врачтар айткан болсо, жок сен орозо кармасаң, ичиндеги түйүлдүккө зыян, анан эмчектеги балага сүт жок болуп, бала ачка калат деген коркунуч бар болсо, алар деле орозо кармабай койсо болот. Алар кийин балалары чоңойгондо же мүмкүнчүлүк болгон учурда ошол 30 күндүк орозону кармап беришет. Мисалы моюнда парз болуп тура берет да. Ошондон кийинки жылга чейин, кийинки орозого чейин кармап берүүлөрү шарт. Орозо көздөрдө арам нерселерди кароосуна, тилде болсо жалган сүйлөөсүнө, кулактарда арам болгон нерселерди угуусуна, курсакта арам тамактан, колдорду жаман иш жасоодон, буттарды болсо арам жерлерге баруудан коргойт. Демек орозонун пайдасы көбүрөөк экенин байкасак болот. Эң негизи орозо адамды тарбиялай турган. Мисалы, биринчи биз Алланын буйругун аткарабыз. Алла Таала орозо кармагыла деди. Пайгамбарыбыз дагы өз хадисинде айтты, суму тасуху, десе айтканда орозо кармагыла, ден соолукта болгула деп пайгамбарыбыз айткан. Демек ушул сөздөн да биз айтсак болот, Алла Таала бизге зыян боло турган нерсени эч качан парз кылбайт. Медицина аалымдары орозо кармаган адамдарда адреналин гормондору канга оңой жол менен сиңип кетет. Бул гормондордун таасирлери рак клеткаларга каршы иштегени бардыгыбызга маалым. Башкача айтканда, бул гормондор рак клеткаларынын көбөйүүсүн алдын алат. Орозо кармаган адамдын денесиндеги ич майлар эрип, дене тазаланат. Мындан тышкары орозо ашказан, бөйрөк, кант, жүрөк жана кара боор ооруларына даба болуп, адамды сергек алып жүрүүсүн шарттайт. Орозо кармоону дарыгерлер дагы эң туура деп эсептешет. На самом деле сейчас, наверное, очень большой процент тучных людей и людей с нарушениями жирового обмена веществ. Бүгүнкү күндө салмагы ашыкча болуп, зат алмашуусу начарлаган адамдардын саны көп. Көбүнчө адамдар даяр тамактарды колдонуу өнөкөттөрү пайда болду. Албетте бул адат ден соолукту жакшылыкка алып келбейт, тескерисинче чолок кылат. Ал эми орозо учурунда адам тамакты өз убактысы менен азыраак жеп, ден соолугун жакшырта алат. Эгер ооз ачкандан кийин адам абдан көп тамак жесе, ашказанды кыйнап коет. Эгер орозонун эрежесин так аткарса, ден соолукка эч кандай коркунуч болбойт. Ден соолугу начар
адамдар орозо кармоодон баш тартуусу керек. Же болбосо өнөкөт оорулары бар адамдар ушунчалык орозо кармоого умтулса, эң алгач дарыгерлер менен кеңешип, анан орозосун баштаса туура болот деп эсептейм. Адам тамак ичпеген учурда ашказандын функциясы азая түшөт, туз кислотасынын чыгышы да азаят, анан тамакка болгон муктаждык да төмөндөйт. Кандайдыр бир деңгээлде кээ бир дарыгерлер орозо кармоого каршылык көрсөтүшөт. Анткени аптапта адам өзгөчө сууга муктаж болот. Эгер ичпесе кандайдыр бир терс көрүнүштөр пайда болуп башташы ыктымал. Бирок дүйнөдөгү көптөгөн илимпоздор ачкачылык ден соолукка пайдалуулугун божомолдошот. Орозо бүткөндөн кийин көптөгөн адамдар өздөрүн жеңил сезип калганын байкаса болот. Дарыгер катары дагы кошумчалагым келет. Ооз ачып жатканда адамдар шашып, ашыкча тамактанып алышат. Мындай учурда ашказан кыйналып калат. Ошондуктан эң алгач суу менен оозду ачып, анан курма менен жегенди сунуштайм. Анткени глюкоза тез ылдамдык менен канга сиңип, тоюп калуу сезими пайда болот дагы. Анан шашпай, жайдары тамактана берсеңиз болот. Чувство сытости быстро появляется. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң ыйык жана куттуу айлардан болуп эсептелинет. Ислам ушул айда туулган. Дүйнө жүзүн нурга бөлөгөн ыйык китебибиз Курани Карим дагы так ушул айда түшө баштаган. 1000 айдан да куттуу болгон Кадыр түн кечеси дал ушул айдын ичинде камтылган. 23-24 июлга караган түнү Кадыр түн, 28-29 июль күнү Ороз айт, орозонун башталган күнүнө карата белгиленет. 4 октябрь күнү Курман айт.